Саламатсыздарбы, урматтуу фермерлер, кымбаттуу биздин айыл чарба тармагында кызмат кылган кызматкерлер. Сөзүмдүн башында адаттагыдай эле фермерлерге өзүмдүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин мээнетиңиздер аябай чоң, зор, биз аны баалайбыз. Бүгүнкү күндө жүгөрү боюнча кандай акыбал болуп атат? Ошол боюнча кыскача токтолуп кетейин. Негизи быйыл 110 миң гектардын тегерегинде жүгөрү эгилген. Бүгүнкү күндө түштүк областтарында 50%-дан ашыгы жыйын терүү иштери аяктап калды. Чүй областында жана түндүк областтарда бүгүнкү күндө жаңы эле башталып атат. Октябрдын орто ченинин октябрдын аяктарында жыйын терүү иштери бүтөт. Ошондон улам бүгүнкү күндө айыл чарба тармагында дыйкандарда суроо талап бар. Жүгөрүнүн баасы кандай маселе болуп атат деп. Базарда дыйкандардын арасында WhatsApp тайпаларда, Telegram тайпаларда ар кандай ушак сөздөр бар. Көпчүлүгү ал сөздөр туура эмес. Бай дыйкан 12 сомдон алып атат деген айтылган сөздөр да туура эмес. Ал чындыкка дал келбейт. Биз бай дыйкан ишканасы бүгүнкү күндө жыйын терүү иштерине жардам берип атабыз. Биздин комбайндерибиз бүгүнкү күндө талааларда иштеп атат. Анан биздин экспорт жана заготовка кылган отделдерибиз бүгүнкү күндө даярдыктарды көрүп атат. Жерлерде кампаларды ачып, кампалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп даярдык көрүп атабыз да. Андыктан бүгүнкү күндө бааны дагы айткан эртерээк туура эмес. Ошондуктан урматтуу дыйкандар, бай дыйкан бүгүнкү күндө жүгөрүнү сатып алат деп бааны кое элек. Бааны койгон дагы жок. Бааны ошол жыйын терүү баары бүткөндөн кийин ошол кезде баа толук чечилет. Эгерде ошол кезде 18 сомдон болсо, бай дыйкан ошол баадан алып берет. Эгер 16 сом болсо, анда базарды кызытканга биз жардам беребиз. Адаттагыдай эле былтыр дагы жүгөрү 17 сом, 18 сомдон болгондо бай дыйкан кирип 21 сом 50 тыйынга чейин көтөрүп бергенбиз. Базарда конкуренция бар жерде ушундай жакшы тараптар болот, жакшы жылыштар болот. Биз дагы бай дыйкан жүгөрүнү дыйкандардан сатып алуу максатыбыз ошол базарда дыйкандар жогорку баада сатып алсын деген ниетибиз бар. Бүгүнкү күндө биз Өзбекстан мамлекети менен колубузда контрагыбыз бар, бирок бүгүнкү күндө ал толук иштеген жок. Себеби Россия мамлекетинен Өзбекстанга ошол жүгөрү арзан келип атат. Биздин бүгүнкү күндөгү бааларыбыз Өзбекстанга өтө албай атабыз ал баалар менен. Андыктан ал контракт бүгүнкү күндө иштеген жок. Биз бир тараптуу өзбек тарапты сотко берип, аларды мындай жоопке чакыралы десек, бааны арзандаткыла, биз алабыз деп атат. Биз бааны арзандаткыбыз келбей атат. Себеби биз дыйкандарга жардам бергибиз келип атат. Дыйкандар кымбатыраак сатса, капчыгы толугураак болот да, жашоо шарты жакшырат. Ошондой мааниде ишти алып баратабыз. Андыктан урматтуу фермерлер, бүгүнкү күндө эчтекеден шашпаңыздар. Тайпанын ичинде өзүңүздөр кызыты, өзүңүздөр баягы эмне болот, кандай арзан болуп атыптыр деп баягы ушу базарды сатып алаткан адамдардын баары жогун ылдый баага мындай даярдагандай кылып атасыздар да. Андай кылбаңыздар. Чыдап туруңуздар, сабыр кылып туруңуздар. Жыйын теримдер бүтсүн, ошол кезде баа толук чечилет. Ошол кезде жакшы баага сатып аласыздар. Биз өзүбүз тараптан, мына мен кече жакында эле Ташкент шаарына барып келгем. Өзбек партнерлорубуз менен сүйлөшүп, мына азыр жыйын терим башталганда канча көлөмдө алат, кандай алат, ошолордун биринчи сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп келдик. Алардын жыйынтыгы ошол жыйын терим бүткөн кезде билинет. Андан тышкары 5-июлда биз министрлер кабинети Жапаров менен да жолугуп, ушул жүгөрүнү сыртка экспортко кандайдыр бир стимул, мамлекет тарабынан жардам, же болбосо ушул экспорт жагынан жол кирени арзандатып берүү, же болбосо жол киренин жарымын төлөп берүү маселесин көтөргөнбүз. Себеби быйыл ушундай шарт болорун билгенбиз. Россия мамлекети өндүргөн жүгөрүсүн сыртка жакшы экспорт кыла албай, өзүңүздөргө баарына маалым болгондой санкцияларга байланыштуу биздин базарларга арзан баада кирип келип атат. Ошонун баарын эсепке алып, биз кабинет министрлигине ушундай сунуш киргизгенбиз. Ал сунуштун негизинде, ал сунуш мына 2 айдан бери иштелип чыгып, кече жакшы кабар уктук. Кыргыз экспорт ишканасы ачылды мамлекет тарабынан.
ал ушул экспортко стимул бере турган, экспортко жардам бере турган ишкана болду. Андыктан урматтуу фермерлер чыдап туруңуздар. Механизмдерин баарын мамлекет менен биз ушул ассоциациялар же болбосо ушул ишканалар баарын иштеп чыгып, сиздерге жеңилдетилген бир формада иштеп чыкканга биз аракет кылабыз. Анын дагы кабары жакынкы бир ай, 2 айдын ичинде кабары чыгып калат. Ошол сиздер жыйым терим бүткөнгө чейин Кудайым буйруса жооптору болуп калат. Эми урматтуу фермерлер, моменттен пайдаланып, сиздерге баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кырманыңыздар береке. Жүгөрү боюнча баалар эми чечилет. Андыктан паника калтырып, тиги башкаларга мындай моюн сунуп берип койбоңуздар. Чыдап туруңуздар, сабыр кылып туруңуздар. Убакыт сааты келип, баалар туура чечилет. Биз Байдыйкан ошол сиздерден кымбат сатканга бүт күчүбүздү жумшайбыз. Жана бизден бөлөк дагы алуучулар бар, базарда оюнчулар бар. Алар дагы мен терең ишенем. Ушундай жакшы дыйкандардан кымбатыраак алганга өз салымын кошот деп терең ишенем.